بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү карай турган маселе Зулхиджа айындагы 10 күндүн ичинде кылган амалдардын фазилеттүүлүгүндө. Ибн Аббастан келген хадис: Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ал айтты, Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ма мин айямил амали салих фихинна ахаббу илаллах. Ошол Зулхиджа айында, тагыр айтканда Зулхиджанын 10 күндүгүндө кылынган амалдар Аллахка жагымдуу амалдар. Илаллахи мин хадил айямил ашр. Факалу я Расулуллах. Анан кийин сахабалар өтө зээндүү. Алар тура суроо берди. О Аллахтын элчиси, Аллах жолунда жихадтан дагы жакшыракпы? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: Зулхиджа айындагы 10 күндө кылган амалдары мусулмандардын исламды жайылтуу жихадтан дагы абзел деди. Ошончо келиңиздер, мына бизге улуу Зулхиджа айы келатат. Ошонун башкы 10 күндүгүндө көбүрөөк ибадаттарды жасап калалык. Ошондой эле шариатта Зулхиджа айындагы эми амалдар, кандай амалдарды биз жасасак мустахаб болуп эсептелет. Мустахаб деген шариатта кызыктырылып чакырылган амалдар. Эң биринчи ошол Зулхиджа айында мусулман умра менен ажылыкка жөнөш керек. Эң жакшы Зулхиджа айды жакшы түрдө өтөйм десе, ал ажылыкка жана умра кылып, биринчи умра кылып, ага чейин эртерээк барып, балким Зулкаада айында барып, анан кийин отурташып, ошол жакта умра кылып, анан Зулхиджа айында ажылык кылса, бул мусулман эң жакшы кызыктырылган амалдарга, чакырылган амалдарга амал кылган болот. Анткени Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, умра жөнүндө мындай деген хадис бар: Ал-умрату лал-умра кафаратун лима байнахума вал хаджул мабрур лейса лаху жаза илля аль-жанна. Умрадан умрага өкөн ортосунда күнөөлөр кечирилет. Жана таквачылык түрдө өтөлгөн ажы, анын жазасы, анын акыбети, ага берилген сооп бир гана бейиш дейт. Келиңиздер, хадж мабрур, таквачылык ажылыгын кылалык. Таквачылык ажылык деген эмне? Таквачылык ажылык деген ажылыкка барып, бирөө менен жаман жакшы айтышпай, бирөө менен кармашпай, ушактабай, жаман сөздөрдү айтып, бузук кулукту жасабай, эч бир күнөөгө адам өзүнүн тилин, денесин, көзүн айтор ошол күнөөлөргө душар кылбай өтөгөн ажылыкты шариатта хадж аль-мабрур дейт. Экинчи кызыктырылган амал бул орозо. Анткени Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: Куллу амали ибн Адам лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Адам баласынын бардык кылган амалдары ал өзү үчүн, орозодон сырткары. Орозо мен үчүн дейт Аллах Таала. Мен ошол орозо туткан адамга өз соомду эбегейсиз берем дейт. Демек, Зулхиджада 10 күн ичинде кармабайбыз, тагыр айтканда 9 күн бою орозо кармасак жакшыраак. 9 күн Зулхиджа айында башкы биринчи күндөн баштап, Зулхиджа айынын биринчи күнүнөн баштап 9-уна чейин орозо кармайбыз. Бирок 9-чу күнү орозо карман бул белгилүү бир сүннөт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол Арафа жөнүндө айткан хадис. 2 жылдык күнөөсү кечирилет.
бул жылдын жана келе жаткан жылдын күнөөсү кечирилет деген. А калган бул 8 күнү бул мустахаб амалдардан. Анткени Хафса энебиз айткан, пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол Зулхиджа айындагы башкы 10 күндүгүндөгү ошо орозону таштаган эмес, ар бир айдын 3 күн орозону таштаган эмес, Ашураны таштаган эмес, жана понедельник күн, четверг күндү таштаган эмес деген хадис. Ошол үчүн Зулхиджа айынын башкы 10 күндүгүнүн ичинде тагыраак айтканда 9 күн бою кармасак жакшыраак болот. Андан кийин намаз бул өтө берекелүү амалдардан. Анткени Аллах субханаху ва тааля айткан: "Истаину бис-сабри вас-сала. Инна Аллаха ма-ас-сабирин." О иман келтиргендер, о мусулмандар, Аллахтан силер бир нерсе сурайм десеңер, кыйынчылыктан, апаттан куткарылам десеңер, сабырдуулук менен, намаз менен сураңгыла дейт. Демек, намаз менен кантип суранабыз? 2 рекет намаздан окуп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эч качан тахажжуд намазын таштаган эмес. Пайгамбар тахажжуд дайым окучу. Анын адаты тахажжудда 13 рекет болчу. 2 рекеттен 8 рекет окуп, анын 3 рекет витр окучу. Бухариде келген хадис, Айша энебиз айтат, пайгамбар кээ бирлерде ооруп же бир мүшкүл иш менен кыйналып тахажжудду таштап калган болсо, эртеси күнү казасын тургузчу дейт. Казасы аныкы 12 рекет болгон дейт. Демек, каза деген кандай маселе? Шариатта мындай, эгерде сиз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын күнүгө тахажжудду 11 рекет окуп албасаңыз, 11 рекет, өзүңүздүн адатыңыз менен окуңуз. Балким 4 рекет. 2 рекеттен анан кийин 3 рекет витр окуса, бир адамдын адаты балким 7 рекет болуп калышы мүмкүн. Бир адамдын адаты балким 9 рекетке жетиши мүмкүн. Ошентип өзүңүзгө бир адат тахажжудду кылсаңыз, кийин уктап кала турган болсоңуз, күндүзү бамдаттан баштап, күн чыккандан баштап тагыра айтканда, андан кийин зухурга чейин 1 рекет кошуп, ошонун казасын өтөсөңүз шариатта эң жакшы амалдардан. Ошол үчүн тахажжудду калтырбайлык. Эмнеге? Биз таравих менен эле жашабайлык. Тахажжуд менен таравих Аллахтын алдында түнкү намаз. Биз орозо ичинде эле түнкү намазды терилтип, калгандарда уктабайлык. Анткени уктап жүрө берсек, ахиретке уктап барабыз. Ибадатыбызды күчөтөлүк туугандар. Өзгөчө намаздар бул намаз. Бош убакытта намаз окуйлук. Бир мусулман менен таанышкан элем, кичине бир сөз сүйлөшүп эле, чай ичип отуруп сүйлөшсөк эле, айтат эле: "Бир тууганым, кел намаз окуйбуз." Ал бошосо эле намаз окуйт да. Субханаллах. Келиңиздер, ошон үчүн биз амалдарга бекем бололук. Намаз, ас-салату хия нур. Намаз деген бул нур дейт пайгамбар алейхиссалату вассалам. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы айткан хадис кудсиде: "Ва ма язалу абди ятақаррабу илейя бин-навафил хатта ухибба." Менин пендем мага нафил намаздар менен жакындап жатса, нафил деген өз ыктыяры менен окулган намаздар менен жакындап жатса, канчалык жакындаса ошо нафил намаздар менен, мен ошону сүйгөнгө аргасыз болом дейт. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах Тааланын сүйүүсүнө бөлөнөлүк десек, нафил намаздар менен гана бөлөнөбүз. А бирок окуган парыз намаздарыбыз менен, ратип жанакындай 12 рекет сүннет намаздар менен эч качан Аллахка жакында албайбыз. Биз милдеттүүбүз аны окуганга. Бирок жанакындай өз ыктыярыбыз менен нафил татау деп коет, жанакындай өзүбүз каалап окусак, Аллах субханаху ва тааля биз ошо намаз менен жакындатат өзүнө. Эң кыса убакта бул намаздардын фазилеттүүлүгү жөнүндө деги эле Зулхиджа айындагы 10 күндүгүн ичиндеги амалдардын фазилети жөнүндө улантабыз. Сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.